Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда төрага Замирбек Базарбековдун катышуусунда пленум болуп өттү. Пленумдун отурумуна Жогорку соттун судьялары жана жергиликтүү соттун судьялары видеоконференц байланыш аркылуу катышты. Ошондой эле отурумга Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Курманкул Зулушев, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Нурлан Сулайманкулов, Кыргыз Республикасынын юстиция министринин биринчи орун басары Зарема Аскарова, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү катышты. Ошондой эле сот департаментинин, сот адилеттигинин жогорку мектебинин жана Адилет сот маалыматтык технологиялар мекемесинин жетекчилери болушту. Күн тартиби боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын 2023 жылдагы соттук коллегиялардын иши жөнүндө маалыматтар угулду. Андан кийин жогорку соттун судьялары соттук коллегиялардын иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтомдорун кабыл алуу үчүн добуш беришти. Отурумда жогорку соттун төрагаларынын орун басарлары жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун өткөн жылдагы ишмердүүлүгү боюнча маалымат беришти. Жогорку соттун төрагасынын кылмыш жаза иштери боюнча соттук коллегиясынын орун басары Нурлан Мусаев 2023 жылы соттук коллегиянын бир судьясына орто эсеп менен бир айда болгон иш жүктөм жалпысынан 19 ишти түзгөндүгүн билдирди. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун кылмыш жаза иштери боюнча соттук коллегиясы тарабынан 2023 жылы жергиликтүү соттордун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары боюнча кассациялык тартипте 1398 адамга карата 1069 иш каралган. Бул көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу 21,9%га көптүктү кылат. Анткени 2022 жылы 835 иш каралган. Ал эми административдик иштер боюнча соттук коллегиянын 2023 жылдагы аткарган иштери жөнүндө маалыматты төраганын орун басары Нургүл Бакирова берди. Жалпы кассация иретинде 2023 жылы соттук коллегияга 1275 иш түшкөн. Алардын ичинен административдик иштердин саны 1189, административдик иштер боюнча соттук материалдар 86. Соттук коллегиянын ар бир судьясынын иш жүктөмү бир айда 15 ишти түзгөн. Жогорку соттун төрагасынын жарандык жана экономикалык иштер боюнча орун басары Шыралы Камчыбеков өз баяндамасында өткөн жылы кассация тартибинде 2022 жылга салыштырмалуу 33,2ге көбүрөөк, 2023 жылы кассация тартибинде 2022 жылга салыштырмалуу 33,2%ге көбүрөөк, тагыраак айтканда 2780 жарандык иш каралгандыгын маалымдады. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан 2023 жылы кассациялык тартибинде 2022 жылга салыштырмалуу 33%га көбүрөөк иштер каралган. Саны боюнча 2780 жарандык жана экономикалык иш. Ошондой эле салыштырмалуу 33%га азыраак соттук материалдар каралган. Алардын ичинен мурдагы жылга салыштырмалуу 15%га көбүрөөк экономикалык иштер каралган. 2023 жылдын соттук коллегиясынын ар бир судьясына орточо жүктөм 233 ишти түздү. Өз кезегинде жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков мамлекеттин 3 бийлигинин бир бутагы болгон сот бийлигине элдин коомчулуктун ишенимин арттыруу максатында сот реформасы боюнча аракеттер мамлекеттик деңгээлде жүрүп жаткандыгын айтты. Бул өтө жоопкерчиликтүү, оор жана кылдаттыкты талап кылган чоң милдет. Албетте, иш болгон жерде кемчиликтер да болбой койбойт. Негиздүү сын пикирлерди туура алып, кабыл алуу менен кемчиликтерди жоюунун аракетин күчөтүү, судьялардын жана сот тутумунун негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Ачык айтышыбыз керек. Азыркы учурда коомчулуктагы, биздин ушул коомчулуктагы бир тарабыбыз негиздүү айтылган сын пикирлерди баалаганды билбей жатсак, а экинчи тарабыбыз сындаганды да билбей тургандыгыбызды толугу менен мойнубузга алышыбыз керек. Ошондуктан айрым бир соттордун мыйзамсыз чечимдери боюнча коомчулукта туура эмес пикирлерди жарыялап, миңдеген сот актыларын мыйзамсыз, адилетсиз чечимде баалаштын өзү адилетсиздик деп ойлойм. Анткени статистикалык маалыматтарга караганда 2023 жылы республика боюнча биринчи инстанциядагы соттор тарабынан жазык, жарандык, экономикалык, административдик жана укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча жалпы 132.703 соттук иштер жана 65.835 соттук материалдар каралган. Так айтканда
каралып бүткөн соттук иштердин саны 2022 жылга салыштырмалуу 9%-га көбөйгөн. Ал эми соттук материалдардын саны 13,48%-га көбөйгөн. Алардын ичинен 12.024 соттук иштер же 9%, жана 6.201 соттук материалдар же 9,42% гана 9,42 гана пайызы апелляциялык инстанциядагы сотторго даттанылган. Бул биздин статистиканын берип аткан маалыматы ушулчу. Муну мен кайра ишенип ишенбей мен тактадым ушунчу. Так айтканда соттук иштердин 91%, ал эми соттук материалдардын 90,58% жогорку инстанциядагы сотторго даттанылган эмес. Мындан тышкары жогорку соттун төрагасы соттор тарабынан чыгарылган жеке аныктамаларга тийиштүү мекемелер тарабынан көп учурларда чаралар көрүлбөй, жооптор берилбей же болбосо кечиктирилип берилип, көрсөтүлгөн мыйзам бузуу фактыларына толук кандуу көңүл бурулбай жаткандыгын белгиледи. 2023 жылдын ичинде соттук иштерди кароонун алкагында мыйзам бузуу фактыларын четтетүү максатында тергөө органдарына карата ишкана, мекемелер жана кызмат адамдарынын дарегине жергиликтүү соттор тарабынан жалпысынан 655 жеке аныктама чыгарылып, алардын ичинен 541 боюнча жооптор келип, ал эми 114 боюнча жооп берилбей калган. Буга соттор өзүңөр да күнөөсүңөр. Мына бул жерде азыр биздин Кыргыз Республикасынын башкы прокурору отурат. Муну эске алат го деген ойдомун. Соттор тарабынан чыгарылган жеке аныктамалардын негизинде укук органдарына тийиштүү бир катар кызматкерлери, тергөөчүлөр, мамлекеттик органдын кызматтагы адамдары тартип жоопкерчилигине тартылышыптыр, ал жөнүндө билебиз. Жеке аныктама чыгаруунун негизги максаты, урматтуу кесиптештер, бул мыйзам бузуу фактыларын жоюу. Келечекте мындан ары андай фактыларга жол бербөө болуп саналат. Баарыңар жакшы билесиңер да, оорун жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Мыйзам деген мыйзам, анын талабы бардыгыбызга бирдей. Соттук иштерди кароодо мыйзам бузуу фактылары аныкталган учурларда эч жалтаңдабай, тайсалдабай, жаап жашырбастан кетирген кемчиликтерди көзгө сайып көргөзүп, мыйзам бузгандарды жоопко тартуу боюнча тийиштүү түрдө жеке аныктама чыгарууларды улантууну талап кылам.